Мынакей, Тажикстандын аскерлери биздин жерге кирип танкаларды алып келип коюп алышкан. Алар бул жака өзүнчө база ачып алган. Ал эми биздин чек арачылар турбай, биз алардын эч болбосо түнкүсүн жерди кайтарып берүүсүн суранганбыз. Сиздер ушул чек арага келип абалды көрүп, бул боюнча тиешелүү чара көрбөсөңүздөр эл кыйналып кетти. Мана якта мана тажиктер пограндар ушундай турат. Мен суранганмын, шетки погран турсун, бизди да коргосун деп. Баткен облусундагы Лейлек районунда 200дөй адам чогулду. Алар чек арага жакын жерде жоголгон өспүрүмдүн уурдалышы боюнча маселени көтөрүшүүдө. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда тарап кетти. Бул жерде чогулган элдер Лейлек районунун Бешкент айылынын айыл өкмөтү менен жолугуп окуя тууралуу маалымат алышкан. Ошондо эле алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, бул маселени тез аранын ичинде чечип берүүсүн суранышты. Кийимдери дагы калган, жардам бергиле. Мына тужада телефондору калган. Кийимдери дагы калган. Кан болуп атат, мына шлепкалары дагы улар шетте эме кылган эле. Bunday balдар emese de bu hazır çok bana. Bugün kançası oldu balдар, çisulu kançası. Cık boza kılıp oğan, nemelerdi koyup oğan, tankalardı koyup oğan, толтыра солдаттары менен турат. Бирок биздики болсо турбайт. Мен суранганмын пограндардан. Эл чындыкты билсин. Урматтуу президенти Садыр Жапаров, КМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздердин ушу чек ара маселесиде мына жакшы неме болот дегенге өтө кубанып, сиздерди колдогон элек. Бирок мына күнү менин баламды дагы шериги менен, ол дагы эле менин балам. Бүгүн түнү менен манети кароолчулукка турса, келип алып чыгып кетиптир. Бул жерде мен Тажик Республика жарандары менен Тажик Республика жарандары, пограндары бизде немеде турат. Биздин платинадачы, биздин жерден 14 гектар жерибизди ээлеп алып, үстүнөн сууду сактагыч кылып алып, жык база кылып алган. Немелерди коюп алган, танкаларды коюп алган, толтыра солдаттары менен турат. Бирок биздики болсо турбайт. Мен суранганмын пограндардан. Биздин балдарыбыз турмуш куруп атат. Шундай тургула жок дегенде кечесиге тургула. Неге менин балдарымды мындай кылат? Менин балдарымды таап бериңиздер. Кандай болсо балдарымды таап бериңиздер. Бул саясаттыкы болду. 10 күнүнөн бир булачын эле. Эки балабызды. 2002-жылкы балдар. Олордон элекине. Чек ара маселеси чечилбесе, биз эме бизде суубузду 90% биздин колдогулар сууну токтоткула жапкыла. Суубузду ичип жатып бизге ушулай нашүкүрчүлүк кылып жатат. Мына өткөндө көрдүңүздөр. 2 жолу именно бардым. Неме видеосunu жөнөттүм. Акимге 3 жолу жөнөттүм. Жалынып сураймын, чыгарыңыздар, бу тажиктар кийин чыгара албай каласыздар деп. Жок. Унчукпана ки мен мажбур болдум интернетке беришкечи. Балдарды таап бергиле. Балдар таап берсиңиз. Бүгүн 2021-жыл 24-апрель. Мен азыр мына жердеги участковойлор маяка айтып атам, жолдон өткөндөрдө текшергиле деп атам. Эч кимиси биздин ишибиз эмес деп атат. Карап айтат. Бизде азыр бuyakta канча машина өтүп атат. Мүмкүн Тажикстан эмес, өзүдөн чыгышыбыз мүмкүн да, аларчы. Өзүбүздөн дагы чыгат. Азыр шолорду машинаны да кайрылып коюңуздар. Мен isteyim aneke Кубат. Mana Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Кубат. Азыр Махат эже, бардык орган бардыгы келген ушул жерде. Укук органдары, чегара бөлүмү, бардыгы иштеп атат. Мен Тышкы иштер министрлиги менен байланышып турабыз. Олар дагы байланышып атат. Азыр аким Тажик Республика Бабажа Гафуров район акимине чакырды, байланышып атат. Программанын Тажикстандын командирлери келип атат. Бу жерде эми алхамдулилла ыйык Рамазан айында турабыз. Желимтаса демаркация болбогон талаштап атат, бирок биздин өзүбүздүн баланста турат. 75 гектар 60 сотук, 14 гектар сулуу жер, калганы жайыт жерлер. Бул жерде бүгүнкү күнгө чейин такталган жок.
ушул мынау граница, мына ушунан ушулда деп бизге. Bu проблемалар фото только өзеки гана айтылып келет да дайыма. Сиздер кагаз жүзүндө ушуну тастыктап бере аласыздарбы карталар боюнча? Письменде дагы берилген. Бул жерде Абажан Гафуровдун Тажикстан Республикасынын Абажан Гафуров районунун акимдери менен Оч калачанын жамаатынын раистери менен бир канча жолу жолугушуу болгон. Ошол 14 гектар сулуу жер, 16 гектар жер боюнча. Вот 14 гектар жер мына насостун үстүдөгү жер. Насостун үстү ошол асты. Акведукачы. Дагы бир суроо берейин. Азыр мына түндө жоголгон болсо, муну обедке чейинки бизге кандай маалымат бере аласыздар? Иш козголдубу укук коргоо органдарынан? Сиздерде маалыматыңыз барбы? Иш козголдубу? Барым жок, иш козголгон, базы издөө жарыяланды. Өзүңөр көрдүңөр, группаларга таркатылды, издөө жарыялды эки балага. Бүгүнкү күндө азыр өзүбүздүн территориядан дагы издөө жүргүзүп атат. Тажикстан Республикасы менен дагы. Бул Тажик каналынын азыр головнойу, бул стратегический объект, ошон үчүн солдаттары турат. А биздин каналдын головнойу мына Жүкердин башы стратегический объект болуп эсептелинеби? Şirtaylı hükümetinden bulup çekleşes koçaylı daima çıkıp gelip жүрөмүн. Mana yakta mana Tacikler pagranları şunday turat. Men surangamın şetki pagran tursun, bizi daha korgosun dep. Bizim olda mana sekti salıp жаткан ele. Kimderi dağı kalgan, jarda bergile. Mana tujatan telefonları kalgan. Kiyimleri dağı kalgan, kan bolup atıp bana, şlepkaları dağı, ular şette yemek kılgan ele. Bunday bolдар emese de bu hazır çok bana. Bugün kançası oldu balдар, çısılı kançası. 20. Sanım çok, alıp ketip kalgan biri. Kayaktan boldu. Bunu kan bolup atat, şülüpkaları, yerlerden kan bolup atat. Кантсе да кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жан дили менен күйүп келди. Чындыкты айтып чыркырагандан талыккан жок. Кыргыз мамлекети баары бир деп өздөрүнүн керт башын гана ойлогондор Садыр Жапаровду сындырып, көптөгөн кордуктарды көрсөтүп сындырууга аракеттеништи. Бирок анда дагы сынган жок. Саламатсыздарбы аскерлер? Экенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун. Принципиалдуу адам. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мен канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмес. Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Башиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер канча бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөм ошону. Эле же биздин кызыкчылык эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Эл чындыкты билсин.